Бейишке киргизүүчү күнөө. Күнөө бейишке киргизет десе таң каласызбы? Ооба, таң каласыз. Бирок бир күнөө жасап анын себеби менен бейишке кирүүгө татыктуу болгондор да бар. Бир жолу аалымдардын бири кээде адам күнөө жасап анын себеби менен бейишке кирет, бирөө жакшы иш жасап анын себеби менен тозокко кирет деп айтып калат. Аны угуп отурган шакирти таңданып сурайт: Устаз, кантип эле күнөө себеби менен бейишке кирип калсын? Устазы мыйыгынан күлүп: ооба, күнөө эч качан жакшылыкка алып келбейт. Бирок кээ бирөө күнөө кылып ага кайгырат. Андан кутулуунун жолун издейт. Ал күнөөнү жууп кетирүүчү жакшы амалдарды жасайт. Ошентип жүрүп туура жолду табат, ийгиликке жетет. Бирөө болсо жакшылык кылат, анысына сыймыктанып мактанат. Бейишти энчилеп алгансып, башкалардан өзүн жогору коет. Ушинтип жүрүп адашып калганын да сезбей калат. Имам Малик айтат: башкалардын издебегин күнөөсүн, күнөө үчүн жеңил болбойт сурагың. Күнөөкөрдү көрсөң аны кемсинтпей, ал үчүн да туура жолду сурагын.